Ayaz Батыркулович, мен азыр Алишер Ташбаевдин сунушунда биз карап көрдүк да. Бул более кеңирээк берип атат да, шуну бир карап көрсөңөр, кеңирээк берип атат. Себеби бул ошол бирок азыркы күнү, бүгүнкү күнү мен суроомду өзүм суроомду бүтүрүп алайын, анан кийин дагы кошумча берем. Бул башкарууга чарасынын өзүнчө бөлүк болуп кирип атат. Туурабы? Үй камагы, подписка не выезда плюс браслет боюнча. Браслет ошол кандай өзгөчө болуп кирип атат. Мисалы. Үй камагы түшүнүктүү. Өзгөчө бөгөт коюу чарасы болуп кирип атат браслет менен, а? Эми бул бардык ушу экономикалык кылмыш кылгандардын бардыгына киреби? Бул крупный болот, анан мелкий болот, только экономический преступление жөнүндө сөз кылып атам да. Ушул мыйзамда биз киргизгенде эки убакытта колдонулбайт. Бул особо тяжкий, өтө оор кылмыштарга колдонулбайт, убийство и так далее. Анан тяжкие преступлениянын баарына, если они связаны с преступлением против личности, жанакы атайын не бар, раздел, азыр бир минут. 6-чы разделде Уголовный кодексте тяжкие преступления против личности деп коет. Бирөөнү насилие мененчи, ошого колдонулбайт. Бүт экономика калган баарына колдонууга болот. Колдонуп баштайт. Керек болсо азыркы бир беренелер экономика боюнча иштебей атат. Алар иштеп кетет ушу менен. Бул шуну канчалык деңгээлде сиздин көзүңүз жетет шуну иштеп кетишине. Өкмөт бүгүн айтып атасыз, 1 миллион дедет, 1400 дедиңизби? 1400дөн $100 чейин деп атасыз. Туура? Браслет сатып алыш керек. Анан кийин бул экономикалык кылмыш менен кармалган же болбосо айыпкердин бул баарына колдоносуз деп атат. Экономикалык кылмышка кимдер түшүп атат? Өзүңүз билесиз. А ошолордун бир бөлүк кылып өздөрү сатып ала турган кылса болбойбу экономика? Ал ошого макул болот да сатып алганга деле. Чын-чынына келгенде туру мен үйдө жүрөт экенмин, камалбайт экенмин, браслет сатып алам деп, канча 1800 турабы канча болсо дагы сатып алам дейт. Ушу жагын кандай деп түшүндүрмө бере аласыз? Урматтуу Искандер Исмаилович, сиздер жана урматтуу депутаттар колдоп берсеңиздер, бул ишине кирет. Биз ошондуктан тестөөлөөнү өткөрдүк. Бул ишине кирет, иштейт. Биз азыр буну пробацияга да иштетебиз, анан өзгөчө бөгөт коюу чарасы катары да иштеп кетет деген биз толугу менен ишенимиз бар. Анткени биз жөн эле киргизген жокпуз. Мен чын айтсам, урматтуу Искандер Исмаилович, биз буну 6 ай мурун алып келгенбиз биринчи окууга. Биз күнү түнү иштедик буну. Анан биякта бир теоретикалык, догматикалык 80-90 жылдар болгон бир наукага таккап эле биз дискуссиялап жүрөбүз. Буну киргизиш керек, бүт дүйнө киргизди, иштеп кетет. Биз толугу менен кепилдик беребиз. Анда мен колдойм. Сүйүн Абдуллаевич киргизиш керек.